Жалал Абадта токойчулар жана эл аралык уюмдун өкүлдөрү бул күнү шаардын борборунда Барпы театрына чогулушту. Алгач ирет өткөрүлүп жаткан жаңак фестивалына ак жол каалган ишкерлер анын кызыл тасмасын кесишти. Жаңак токойлорубуз бул дүйнө жүзүндө жок өзгөчө керемет болуп эсептелет. Мен айткым келет, канча бизге эл аралык уюмдар келип атат, канча башка мамлекеттер кызыктар болуп атат биздин токойлорго. Бирок биз аны биринчиден сактап калууга дагы бардыгыбыз көңүл бурушубуз керек. Фестиваль азайып бараткан жаңак токойлорун сактап калууга коомчулуктун көңүлүн буруу жана түшүмдүү дүйнөлүк базарга алып чыгуу максатын көздөйт. Анын жүрүшүндө жаңактардын түрлөрү эл назарына тартууланды. Ошондой эле токой азыктарынын продукциялары да жарманкеге коюлду. Мына жаңактын өтө пайдалуу касиеттери көп. Бизде кызыл үңкүр лес козунан болобуз. Мынау маңыздан, өзүбүздөн чыккан асалдан мындай дарылык эмелерди жасайбыз да өзүбүз. Аны ушуларды иммунитети түшүп кеткен адамдарга өтө пайдалуу. Давлениясы пастап, кан аз адамдарга өтө пайдалуу. Анан жаңактын бир эле мөмөсү эмес, мындай жыгачынан дагы ар кандай нерсе жасайбыз. Өзүбүздүн мындай табактар, мындай кесе, стакандар, эми натуральный өзүбүздүн эң ден соолукка пайдалуу мынакей балды буга куюп койсо, бунун дагы өзүнчө касиети бар. Кыргызстандын токой каптаган аянттарынын ичинен Жалал Абад жана Ош облустарынын аймагында жайгашкан уникалдуу жаңак мөмө токойлору эң баалуусу болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө жаңак мөмөлөрү Турция, Иран өңдүү өлкөлөргө экспорттолуп жатат. Алатыр жоопкерчилиги чектелген коому быйылкы жылда да 200 тонна жаңактын маңызын сыртка экспорттоптур. Жаңактын негизинен эң көп экспорттолгон бул маңызы. Жаңактын маңызы экспорттолот. Булар ушул чагылып даярдалгандан кийин аны керектүү деңгээлдеги кургатууга алышыбыз керек. Эң көп кеткени маңызы. Кабыгы менен дагы жаңак өзү акыркы убакта Турция, Грузия бул жаңакты алып жатат. Азыраак бир деңгээлде Кытай да алып атат азыр. Себеби токой жалгыз гана Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнөдө көрүүгө абдан чоң. Экологдор Жалал Абад облусунда соңку жылдары жаңактын отун катары колдонуу үчүн кыюу күч алганын, эгерде бул көрүнүш улана берсе, 40 жылдан соң токой жоголуп кетиши мүмкүн экенин белгилеп келишет. Эң башкысы, токой жок болсо, жаңгак да жок болорун түшүнбөстүк болууда. Жалал Абад облусунда 9000 гектар токой каптаган аянт бар. Анын 4500 гектарын жаңактар ээлейт. Марат Акимбек уулу, Руслан Калматов, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.